Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде подкаст Кыргыз туусунун бийлик подкасты деп атап койсок болот. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов агабыз. Куш келипсиз ага. Сүйүнбек ага, биз дайыма сиз менен жолукканда ошо Кыргыздын улуу наркы жөнүндө, Кыргыздын маданияты жөнүндө, Кыргыздын баалуулугу жөнүндө, мамлекеттин келечеги жөнүндө кеп кылганды каалайбыз. Бүгүн дагы сиз менен ушул багытта бир кеп кылсак деп турабыз да. Сөз сизде. Арыбаңыздар, урматтуу улутташтар, урматтуу уңгулуу журт. Биз уңгу жол деп бекеринен атаган жокпуз. Бул жаңы сөз. Баштамгалары менен чогуу жазылган уңгу жол деп атадык. Ошо уңгу жолдон чыкпайлык деп. Бул уңгу жол документи президенттин жарлыгы менен түзүлгөн атайын топ 9 ай бою иштеп чыкты. Топтун курамында коомчулуктун өкүлдөрү, илимдин докторлору, академиктер, философтор, тарыхчылар, мамлекеттик ишмерлер, мурдагы экс жетекчилердин курамынан турган, депутаттар курамында турган улуттук комиссия иштеп чыгып, былтыркы 3-чү курултай башталардын астында 2 ай мурда президенттин кароосуна киргизилди. Садыр Нуркожоевич уңгу жолду 2 ай бою тиешелүү кызматтар экспертизадан өткөрдү. 2 ай бою юристтерден, финансисттерден, тилчилерден баарынан 2 ай бою өтүп, 2-3 жолу артка кайтып, ошентип атып уңгу жол 3-чү курултайдын ачылышында жарыкка чыкты. Президент кол койду. 18 декабрда 20-сында мен курултайды ачып жатып жарыяладым. Коомчулукка, курултайга жарыяладым. Ушундай жарлык кабыл алынды деп. Кудай буйрса, биздин уңгу жол деген 8 жаштан баштап 80 жашка чейинки биздин атууларга түшүнүктүү болгон, жөнөкөй тил менен саймедиреп, тигилже бул окуяны аттап кетпей биз ошол окуялардын маңызын ачып, эң жөнөкөй тил менен жазганга аракет кылдык. Себеби баарыбыздын башыбыздан өттү. Эмне деген буга чейинки биз ушундай документтерди кабыл алдык. Баары тең жана өзүңүз кеп кылгандай, бир 2 ай кеп болуп эле анан калып атты. Көпчүлүк буга чейинки документтерде партиянын чечимдери, съездердин чечимдери, андан кийинки документтерде улуу адамдардын сөздөрү жарым беттелип, анан минтип айткан экен, анан тигинтип айткан экен деп эсин оодарган, келеге оор тил менен жазылган экен. Бул жерде ар бир сөзгө маани бердик. Ири документтерге таянган жокпуз. Биз элдин көйгөйүн, бүйүрүн кызыта турган түшүнүктөргө кайрылдык. Бүгүнкү күндө эмне деген жыйынтыкка келдик? Уңгу жолду жазып жатып, биз бүгүнкү коомдогу баягы журт безээрлерге, салт бузаарларга, тил бузаарларга, тил азаарларга кандай үйрөтөбүз, балдарга кандай саясатты жүргүзөбүз, адеп, ыйман, акылак, абийир, уят, сыйыт, дели коюңузчу ушундай коомду бириктирип турган, тутамдаштырып турган көптөгөн эски сөздөрүбүздү мен өзүмдүн ишимде нарк баяндарга таянып, ушинтип укумдан тукумга жетат аркылуу, санжыра аркылуу, тарых сүрүштөрү, тукум сүрүштөрү аркылуу ушинтип кыргыздар сактап алып келишкен экен. Биз мына ошол бүгүнкү эң негизги саясатыбыз кантип каршы, мыйзамдар менен каршылык көрсөтөбүзбү? Бүгүн коом бузулуп атпайбы? Ар кандай кийимдерди, ар кандай тилдерди, ар кандай түшүнүктөрдү деп. Башка өлкөнүн маданиятын сиңирип атабыз. Сакалы бар, муруту жок, дини бар, улуту жок эл болуп калбашыбыз керек да. Ушулардан корккула деп бизден көсөмдөр айтып өткөн экен. Улутка оор тийгизе турган ушулар деп. Эми кандай таамай айтылган. Анан биз ошол ишти биздин наркыбызды көтөрүп чыгып, салтыбызды жарыялап, адатыбызды жарыялап, биз ушундай эл болгонбуз. Бизде кыргыз калкында, кыргыз журтунда илгери эле наркыбызда бакыт түшүнүктөрү, тилек түшүнүктөрү, уят, абийир, ар намыс түшүнүктөрүнүн баарына өзүнүн окуусу болгон экен, багыттары болгон экен. Ал окуунун кандай болгондугу, кантип улангандыгын биз нарк баяндар аркылуу коомдогу тигилже бул
көйгөйдө ошону жараштырып айтып келе жатабыз да. Биз ошол оңгу жолдо экономикалык саясатыбызды, экологиялык саясатыбызды, билим берүү саясатыбызды, мектепке чейинки балдарды тарбиялоо саясатын, тилди жайылтуу жана өңүктүрүү саясаты, мына ушуларды билгизип алсак, кулагына киргизип алсак, билими бар адам, түшүнүгү бар адам, наркын салтын билген адам, бизге таңууланган башка ар түрдүүлүккө, бизге таңууланып жаткан салт бузарлыкка, тил азаарлыкка кадимкидей эле каршылык көрсөтсө болот да. Сактап калсак болот өзүбүздүн дилибизди. Билген киши сактайт да. Билбеген киши малга окшоп ээрчип кетет, ушундай экен деп, тигиндей экен деп. Эгерде өзүнүн салтын билсе, бул жөнүндө өзүнүн кылым караткан түшүнүктөрү болсо, анда алар башкаларга моюн бербейт. Мына эмне үчүн азыр эң эле кызык окуя, дүйнөнүн дээрлик бир 70-80% англис тилин билет. Мындан жарым жыл мурда Англия парламентинде англис тили коркунучта деп чакырык менен чыгышты. Башыңа батпай турган, мээ чачырай турган чакырык. Бүт дүйнө жүзү англис тилинде сүйлөйт. Эмне үчүн алар ушун англис тили коркунучка келди деди. Көрсө, тил абдан орусча айтканда насыщение деп коет. Улам башка өлкөлөрдүн тили, башка улуттардын тили кошула берип, мурдагы классикалык Шекспирдин англис тили трансформация болсун, бүгүн деле орус тилинин жарымынан көбү чет тилден келип кирип атпайбы? Өзгөчө бул баягы орустарда дворянский этап развития литературы, русской литературы деген этап болгон, Пушкиндердин, Лермонтовдордун этабында. Ошондо орустун окумуштуусу айтат, Пушкин орустун бактысына пайда болуп дейт. Ал орус тилин ревизия кылды дейт. Орус тилин ревизия кылып, өзүнүн Евгений Онегин деген романында тилибиздин классикалык үлгүсүн сактап калды деп айтышат. Мына англиялыктар азыр бүгүнкү күндө ушуга кептелди дагы. Англис тилинин классикалык үлгүсүн сактап калыш керек болуп калды. Англис тили толду, байыды, күчөдү. Мына биз деле өзүбүздүн бир сөзүбүз кошулуп кетет, орустардыкы кошула, башка. Анан алар коркунучта деп чыгышты. Анан Керим мырза акыркы 5 жылдын ичинде дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсү улуттук иденттүүлүккө, наркыбызга, салтыбызга кайтабыз деген ар кандай багыттагы нормативдик документтерди кабыл алды. Өтө кызык. Эмне үчүн ушул эң акыркы жылдарда ушуга кайрылышты? Мындан 2 жыл мурда особенности национальной политики Российской Федерации деп туруп Путин кабыл алды. Азербайжан кабыл алды, Молдова кабыл алды, Казакстан кабыл алды. 2022 жылы нарк указын биз кабыл алдык. Эмне үчүн акыркы жылдар ушундай болуп кетти? Өзгөчө глобалдык саясат күчөгөндө, санариптиштик саясат күчөгөндө, эл түшүндү. Азыр бүт дүйнө элин бир башка бир эмне таң калтыра албайбыз да. Ар бир мамлекетте этаж үйлөр, коммуникациялар, соту, телефондор, машиненин түрлөрү, цивилизациянын бардык жетишкендиктерине бардык өлкөлөр ар кандай деңгээлде ээ болушту. Бирин-бири техниканын жетишкендиги менен же кандайдыр башка техникалык себептер менен таң калтыра албайт экен. Өлкө дүйнө кызыктуу болбойт экен. Дүйнө эмнеси менен кызыктуу? Ар түрдүү тили менен, ар түрдүү маданияты менен, ар түрдүү адабияты менен, ар түрдүү кийим кечеси менен, 1000 тилде сүйлөгөн кооздук. Муну Айтматов мурда эле айтып кеткен, ошон үчүн Айтматовду улутчул деп күнөөлөп чыгышкан акыркы съездерде Айтматов айтканда, Советтер Союзу жаңы советтик эл деген коомду түзүү бул коркунучтуу деген. Өзү Советтер Союзунан геройлукту алып аткан Чыңгыз Айтматов бул коркунучтуу деген. Строим новый народ, общность, советский народ дегенде курабыз дегенде Айтматов окшогон, Солженицин окшогондор айтып чыкты. Бул өтө опурталдуу деп. Көп түрдүүлүк, көп тилдүүлүк, көп маданияттуулук, көп адабияттын ар кандай жанрлар чаркырап, бажырайып талап өскөн гүлдөй болуп туруш керек. Улуттуулук тебелебеш керек, жок кылбаш керек, үстөмдүк кылбаш десе, биздин Айтматовда дагы адабий жактан куугунтуктоого чейин барышкан. Бул өзүнүн учурунда аябай эрдик болгон, ошон үчүн Айтматовда. Ошон үчүн Айтматовда. Мына ошо дүйнө эл ошону түшүндү дагы, көптөгөн өлкөлөр ошол өзүнүн кайра жаралуусун көрсө, ал өзүнүн наркында,
салтында, адабиятында, тарыхында пайдаланат экен. Мына Грецияны Илиада, Одиссея деген Гомердин эмгеги менен, кыргыздар Манас эмгеги менен көптөгөн классик өлкөлөрдө классикалык улутты уюткан бириктирген чыгармалары болот экен. Орто Азия элдеринин ичинен Кудай багыбызды бизге кенен берген экен. Башыбыздан ашыра берген экен. 1000 жылдап деп коерчу, бер жагын эле айталык. 1000 жылда бир сөзүн жоготуп албай, түшүрүп албай, миллион сап Манасты эсен-соо ушунгө чейин алып келип жеткирдик. Бирин-бири кылымдап, 500 жылдап керим, 600 жылдап көрбөгөн кыргыздар бар. Бирок алар Тайторуну чабат. Биринен бири үйрөнгөн эмес. Алтайлык кыргыздар, кызыл суулук кыргыздар, Австралияда жашаган кыргыздар, эле көп жерде жашаган. Баары Тайторунун окуясын чабат, чоң казатты чабат, үйрөнүштү кечишет. Сөздөрү башка, өзөгү бир. Өзөгү бир. Бирин-бири кылымдап көргөн эмес. Кантип түшүнсө болот муну? Мына ушу жерден ойлонуш керек да. Ушу эмне Манас жомокпу деп, Манаста экологиялык саясат айтып атат. Алмасы түшүп дөң болгон, жаңгагы түшүп көң болгон, бактырагы ийилген, жерге мөмө чийилген, ушунун баарын тактап кой айланайын семетей, ушунун баарын журтуңа абайылап сактап кой деп. Экологиялык саясат Манастын дээрлик бир бөлүмүн алат. Тал чоку деген окуяда экологиялык саясат кетет, мамлекеттик ички структура кетет, салык саясаты кетет. Элиңде бүгүн жанып коюп, эңкейип жерге барып кой. Эңиштен элдери көп келет. Элге бүгүн жаксын деп элдик акы алып кой дейт. Пошлинаңды ал дейт. Анан төр акысын ал дейт. Жайлоо, жайытты пайдаланма. Суу акысын ал дейт. Жол акысын ал дейт. Ушунун баары Манаста тизилип турат. Бул чылкы экономикалык программаны айткандай эле да. Эгер Манасты мурда биз сүйүнүп окусак, азыр үңүлүп окушубуз керек болуп калды. Үңүлүп окусаң, Манастагы ички түзүлүштөрдү, бардык саясаттын баары чагылдырылат. Бир топ ачылыштар бар, Манас саясатында прокурор институту, сот институту, сырткы саясаты, 60 бөлөк тон кийген, 60 тилде сүйлөнгөн Азамкандын ажыбай жетпей жүрөт жабышып деп. Көкөтөйдүн ашында тилмештер келген, 200дөн ашын улуттун өкүлү катышкан. Карачы, 200дөн ашын улуттун катышкан. Тилмештер жетишкен эмес. Ошону Ажыбайда айтып атат. 60 тилде сүйлөгөн, 60 бөлөк тон билген, 60 улуу тил билген Азимкандын Ажыбай айлабага чапса да, күнү түнүп жатса да деп котормолорго. Көкөтөйдүн ашы илгерки Троя согушундай болгон чоң кыргыз тарыхында, ошол көчмөндөрдүн тарыхында аңтар теңтер кылып, аңтарып салган эме болгон, окуя болгон. Бир жерде илгери биз айтчу элек го, выставка достижений народного хозяйства деп. Ошол Көкөтөйдүн ашында көчтөрдүн келиши. Не деген көчтөр менен келишти? Боз үйлөрдүн тигилиши, оюндардын түрү. Ар кошкон элдин маданияты. Ар кошкон элдин бириккен. Бул укмуш окуя болгондо, муну эми Манасты жомок дегендерге айтып атам да. Биз ошол жерден наркыбызды, салтыбызды алып чыгып, оңгу жолго отургуздук. Оңгу жолдо үй бүлөдөгү иман тарбиясы, адептүүлүк тарбиясы, преемственность деп коет, тукумдан тукумга улуу баалуулуктарды өткөрүү, жомок жолу менен, баяндар менен, ар кандай ырлар менен, дастандар менен жеткирүү саясаты, ушунун баарын биз түшүнгөн билген кишиге тизип чыктык. Баладай кылып ар бир сөз үчүн кырылышып атты. Килейген академиктер, акчаш болгон илимдин докторлору, жанды каршы айткан коомдук өкүлчүлүктөн качкан мүчөлөрүбүз дагы бизди аябай сайгылап иштетишти. Мунуңар болбойт, мунуңар жарабайт деп. Андан кийин президент Садыр Жапаров дагы бергенден кийин уже расмий мамлекеттик бийликтер аркылуу баарынан экспертизаны өткөрүп, анан ушу оңгу жол пайда болду да. Урматтуу журтубуз, оңгу жолдо азыр биз айтып өткөн бардык улуттук баалуулуктар өзүнүн орду менен, катары менен тизилип турат. Анан экинчи суроого жооп берип кетейин. Коомчулуктан суроо берип калып атат. Бул оңгу жол өнүгөбү? Алымча кылсак, кошумча кылсак болобу? Ачык айтайын. Алымча кылсак дагы, кошумча кылсак дагы болот. Азыр президенттик администрациянын тиешелүү бөлүмү келип түшкөн айрым сунуштарды реестрден өткөрүп, каттоодон өткөрүп, тизмектеп, анан кайсы разделине, кайсы параграфка туура келет, ошолорду ылайыктап келтирип атабыз. Жылдын аягында балким биз чогулабыз да. Кошумча киргизүү, алымча киргизүү, жаңы сунуштар болуп калса киргизүү ишин сөзсүз түрдө ишке ашырабыз.
Ошон үчүн сиз массалык маалымат каражаттын өкүлү катары эсиңизде болсун Керим мырза. Сизгилерге көп кайрылат да кошуп койсок болобу, көбөйтсөк болобу, бекитсек көбөйтүү дегенде. Бул экинчиден, үчүнчүдөн уңгу жол документи бүгүнкү өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык саясатка, тышкы саясатка, ички иштер саясатына, билим берүү саясатына тыгыз байланган. Тартиптүүлүк, адептүүлүк, коомдо ар кандай жаман көрүнүштөр менен күрөшүү, мына коррупция менен күрөштөр жүрүп атпайбы? Кытайда айтат экен, адамды өлтүргөн адамды соттоп кылса болот дейт, ал адамды өлтүрдү дейт. Коррупционер бул адам өлтүргөндө да жаман. Кедерги алып келе турган саясат дейт. Коррупционер өлкөнү өлтүрөт дейт. Ошон үчүн аякта коррупциянын проявлениясы такталган, анализденгенден кийин токтоосуз эле атууга кеткен өкүмдөрдү чыгарып турушат. Абдан туура айтканда, коррупция бул өлкөнүн түбүнө жетет депчи. Анын сыңарындай биз ошол ар бир бүгүнкү күндөгү өтө керектүү саясатка байланышкан, коомду ошого бириктире турган, өз элибизди көтөрөлүк, жерибизди көтөрөлүк, өзүбүздүн курушчулар, өзүбүздүн инженерлер жалаң ошол өзүбүздүн күчүбүз менен өнүктүргөндү үйрөнөлүк, башка сырттан жаңы күчтөрдү тартпай эле коелук деген идеянын баары тең ушул уңгу жолго киргизилди. Уңгу жол өтө чоң же калың документ эмес, ал жөнөкөй, жугумдуу, сиңемдүү. Анан бүгүнкү ушу Кыргыз Туу гезитинин жамааты ушуну колго алсакпы деп колго ала баштагансыңар, алып келатасыңар. Мындан алып кетсең демилгеңерди мен толук колдойт элем. Рахмат. Сүмөй ага, мен жакында бир ойлонуп атам да, нарктуу адам кандай болуш керек деген бир теманы тегерегинде биз бир элдерге көрсөтүү кылсакпы, же болбосо тегерек стол кылсакпы деген максат болуп атат да. Сиздин оюңузча кандай? Нарктуу адам кандай болуш керек? Мен мисал келтирип эле айтайын. Илгери Түгөлбай Сыдыкбеков Кыргыз Туусу гезитине макалап келет. Макаланы жазып келет, орто жерлеринен учак деген сөздөрдү ошо гезитти чыгаруучу редактор көрүп калат дагы. Ой, мунуңуз эмне жарыктык дейт. Бул самолет дейт Түгөлбай Сыдыкбеков. Анан бул кыргызчасы учак. Анан азыр эл түшүнбөйт, эленайын түкө. Самолет эле деп койбойлусу. Жок, эмтен кулагына кийире берели. Анан кийин барат деген экен да. Кайдан киши наркын карабайсың, ошо келечекти ойлонуп атат да. Азыр элден тил уксам дагы ушундай жаңылыктарды сөз түркүмдөрүнө, сөз түзүүлөргө киргизе берейин. Анан келечекте эл даяр болуп калат дегенде эле абыз бир тобуз учак эле деп калдык. Ошондой эле. Мисалы үчүн мен нарктуу адам катары Роза Айтматованы эжекебизди билесиңдер. Сулуу тороттой, сынын бузбай, бардык жыйындарга катышып, бардык жыйындарда сөз берсе сүйлөп, бардык жыйындарда чакырылган чакыруу кагаздарынан бери тизмелеп тизип, кайсы жыйынга чакырылса ошонун аттарынан бери коюп алып, анан ошол жөнүндө китепчелерин жазып чыгарып, анан ошо жазган китептердин ичинде баарын чаташтырып албай, адабият, тарых, Айтматов тууралуу жазылгандарды өзүнчө картотека кылып, ошол элибизге керек деп кичине бул эл окуйбу, окубайбы, бул чыгып калыш керек. Анан кайсы бир жерде булардын баары керек деп мурунку салтты, адатты терең өздөштүргөн, бүгүнкү күн менен жакшы байланыштыра алган, ошол ойду таза билдире алган, жана балдарга, бала чакага, кошуна колонго, жоро жолдошко жеткирүүгө далалат кылган, улуттук тилди жана кийимди сактаган, адептүү жүрүш турушу менен коомдо сыйга ээ болгон адамдар булар дарктуу адамдар. Элдин көбү ошондой зыңырап, жакшынакай улгайышат. Сөздөрүн уккусу келишет. Мына дастан алабызды айтып коелук, сары болупту. Топчукем өтүп кетти, байкуш манас боюнча какшап айтып жүрүп. Стамов агайларыбыз, канча нарктуу адамдарыбыз ушу илгерки биз ушундай элек. Биз бул маселени бала кезде ушинтип эле чечип койчу элек деп айткан нарктуу адамдар ошол бардык улуттук баалуулуктарды денесине сиңирип, анан басып жүрө бербей, аны кайра жайылтып, жеттирип, ар кандай коомдогу ушундай бир алып баруулар болуп калса, катышы оюн айткан адамдарды жана үлгү болгон адамдарды мен нарктуу адамдар деп түшүнөм. Нарктуу адамдар көп тилди билет,
бирок өзүнүн тилин сүйөт. Нарықтуу адамдар бүгүнкү күндүн талабы менен кийинет, бирок өзүнүн башынан улут кылган баалуулуктарды жарыялай турган кийимдерди тиешелүү кийип чыгып, алар жөнүндө жакшынакай кеп курушат. Нарықтуу адамдар боз үйдүн тигилиши тууралуу, нарықтуу адамдар өлгөнгө кандай барып, той кандай өткөрүп, биз илгери ушинтип отурчу элек, ушинтип айтчу элек деп өзүнүн пикирлерин элге жарыялап айткан адамдар деги эле зыңгырап, мыйзам менен сиз деп мамиле кылып, бүгүнкү күндө оркойтуп, аркайтып, мындай бир элдин иренжитпеген жакшы сөздөр менен сүйлөгөн адамдар, ошо нарктуу адамдарыбыз аябай көп. Анан негизги баалуулуктар ошол өзүнүн салтын, наркын жакшы өздөштүргөн, адабиятын мыкты билген, адептүү жүргөн, тегерегине улуу жашына карабай, кичүү жашына карабай мамилени түзө билген адамдар ошол мен ушундай нарктуу адамдар деп түшүнөм да. Өткөндө керим бир окуя болду. Оразали агай, Сайдылкан Оразали деген агай менен кокусунан жолугуп калдым. Аны издеген себебим Оразали агай улуттук наркты, салттуу баалуулуктарды өткөрүүнүн мектебинин автору экен, автордук мектеп. Экөөбүз ар кайсы темага сүйлөшүп отурдук, анан өзүнүн атасы Сайдылкандын бир окуясын айтып берейинчи деди. Кандай окуя десем эле айтып калды. Атам экөөбүз тар жолдо баратканбыз дейт. Биягыда тоо, биягыда тоо, анан тар жолдо баратканбыз. Мен атам учкашып алдым эле дейт. Анан бир кезде алдыбыздан эле бир келин чыкты дейт, ат минген. Мындай басыгы чакчам эмес, мындай аялга жарашкан, мындай басыктуу атчан чыкты дейт. Анан мындай топчулары көрүнө баштаганда 60-70 метр калса керек да, байкай калган Сайдылкан аксакал, өзү 90го жакындап калган аксакал. Аттан ыргып чөт экен. Аркасындагы учкашып отурган баласын кошо тебете, томолото тийип түшүрүп салат экен. Оразалы агай айтып берип атат, мени кошо томолото тебип аттан түштү дейт. Байкуш аттан бүжүрөп эле келип атты тушаңыш болуп отуруп калды дейт. Баягы келин басыгы менен өтүп кетти дейт. Атам экөөбүз кокту жол менен баратып эптеп, баягы жаш кезинде жалдан карбап ыргып минген атам 90го чыкканда ташка тосуп минип калган куракка келди да. Ошондой ылайык чакка барып ошого минели деп эптеп бир топ бир 5-6 аркан бою бастырып барып анан атка миндик дейт. Анан атаман сурадым дейт. Ата жол болсун. Келинди көргөндө ыргытып түштүңүз го, мени кошо томолото тийип дегенде, эй балам, азыр келин мага жүгүнөм деп, аттан түшүп, кайра минем деп, же аттан түшөрүм билбей, же жүгүнөрүм билбей, аябай ыңгайсыз акыбалда калмак. Анын үстүнө садака болоюн, кош кабатты турбайбы? Кайра жөө кетип калышы мүмкүн эле. Мен ошентип келинден сүрдөп, анан келип аттан ыргып түштүм деген экен. Анан мага айтып атпайбы, Укчай Сүйүнбек. 90догу киши дейт. Өзү деле атка араң эле минет эле дейт. Ошо келинге жол берейин деп, боюнда бар келин ыңгайсыз акыбалда калбасын деп, жүгүнөм деп, же учурашам деп, же жол бошото албаса, жалгыз аяк жол болсо, аттан ыргып түшкөнүн карабайсыңбы дейт. Мага аябай жакты. Сал сыйлаган, Анан Сайдылкан атам аттан түшкөндө деп туруп кичинекей нарк баянды жарыялап койду. Аябай бир абдан кызыктуу окуя болду. Мына ушул бул 57-58 жылкы эле окуя. Мындан 50 жыл мурдагы эле окуя, анан бүгүнкү күнгө чейин ушундай окуяны айтып берип атпайбы. Анан мына ушундай нарктуу адамдар арабызда көп да. Мындан дагы бир 7 жыл болгон окуяны айтып берейин. Мен депутаттар Каныбек Иманалиев болду, Нарынга барып калдык. Манасчы Тыныбектин эстелигин ачканы барып калдык. Чоң эстелик ак кепин, ак шейшеп менен оролуп даяр турган экен. Ачканга бир кезде жамгыр жаап кирди. Борон болуп кетти, шамал болуп. Барыбыз эми өтүп кетсин деп эстелигинин түбүнө барып отуруп корголодук. Анан бир байбиче ордунан жылбайт. Анан Каныбек кичүү да. Турай Каныбек бар, чакырып келчи. Байбиче суугуп кетмей болду. Бул жерден орун беребиз дедим да. Анан Каныбек какем барып эле кемпир менен сүйлөшүп көз алайып мага келди. Сүкө ордунан жылбай койду. Эмне болду? Десе, Тыныбек аксакалдын келини экен. Түбүнө барып отурсам далымды салып калат экен. Кайнатама. Мына. Түбүнө барып отурсам далымды болбойт деп отуруп алыптыр. Мына таш болуп калган, таш эстеликти кайнатасынын алдында далысын салбай отурганын карабайсың. Мына кызыгы. Илгерки салт, илгерки сый.
Буну эч ким окуткан эмес да. Сен ушундай бол деп. Тарбия. Жанагы эле Сайдылкан Аксакал 90 жашында баласын томолотот деп чогуу аттан түшүп келинге жол бергендей эле Байкуш Байбиче дагы атасынын каны, энесинин сүтү менен, айрым учурда кылычтын мизи, найзанын учу менен келген Наркыбыз Карабайсып канында да. Ошо кайнатасынын эстелигинин алдында түбүнө барып отурсам мен аркамды салып калат экен деп. Ийменгенин, жазганганын, кетенчиктегенин көрүп алды. Аял киши кетенчиктеп турса, ийменип турса, ийилип турса, жазганып турса, жүгүнүп турса өтө кооз көрүнөт да. Бир жерде айттым эле, кыз кишинин, келин кишинин жүгүнгөнү талдын ийилгенде сонун көрүнөт. Эркектин жүгүнгөнү теректин жыгылгандай болуп шалп этип аябай жаман көрүнөт. Элестетип көрчү, Манас атабыз эле канекейди алып атып кайнатасына жүгүнгөнү. Башыңа келбейт дейт, чачырайсың да, ушундай айтып болсун. Аны айттым, азыркы тойлордо, жаштарда деле эркектерди жүгүнүктөрүн токтоткула, тазым кылып койсун деп айттым. Муну да кайталап айтыш керек болуп атат. Мына азыр сиздин студияда мен айтып атам. Мына ушундай нарк бүгүнкү эле күндө бар экен да. Анан Дәүре мен айтып берейин. Бизде Дәүре 2 депутаттын окуясын айтып берейин. Депутаттар көбүбүз сындап турабыз. Бирок ошого карабастан алардын бир окуялары менин эсимде 2005-жылы Италияга барып калдык. 2005-жылы Италияга барып калып, анан кийин Ватиканга кирген атабыз. Анан бир топ депутаттар болуп кире баштадык. Анан экөөбүздүн калпагыбыз бар болчу да. Анан биз кирип баратып, алардын протоколу боюнча жылаңбаш кириш керек экен, алгыла калпагыңарды деди. Анан мен алып алып, жашмын дейм, калпагымды чечип колтугума кысып алдым, Дәүре салып алды. Анан Улукбек Ормонов деген депутат басайден калпагын чечпей койду. Анан менин чачым деле жакшы, башым деле жакшы, бул менин улуттук эмем, мен чечпейм деди. Ошол жерде очередь болуп кетти, эмне болуп кетебиз деп. Анан чечиңиз калпагыңызды, чечпейм деп туруп атка карай басып кетип калды. Анан кийин Улукбек Ормонов жок эле ары кетебиз го деп ойлоп турсак эле тиги протокол старший ким деди. Анан биз көрбөстүк. Улуубуз Улукбек Ормонов деп. Калпагын чечпей койду. Анан кирип кеттим. Аны үчүн мен үчүн ал жөн эле катардагы эле окуя болгон. Кийин ушу саясатты изилдеп, нарк саясатын издеп аткан эсиме келип атпайбы кайран Улукбек. Баары бир ошо калпагын чечпей койгону мени азыр толкутту да. Анан депутат Самый Кожа, Бирлан Самый Кожа былтырбы айылына барып калат. Айылына барып калса бир досу келаткан экен алдынанчы. Аябай аялы менен ысык жашачу эле дейт. Үтүрөй эле алдыма чыкты дейт, учураштык дейт. Эмне болду сага дейт. Аялы менен урушуп кетти. Эмне болду десе, атам отурган жерге отуруп алыптыр. Чукул отурат дейт телефондо, атам отурган жерге отуруп алып. Атасы өтүп кеткен экен да. Өтүп кеткенден кийин ошол досунун келинчеги барып, ошо атасы отуруп жүргөн жерге отуруп, телефон чукул отурса керек да. Жини келип кууп чыгыптыр, өмүрү урушпаган аяшым менен урушуп алып, жинденип келатыптыр жолдо дейт. А жерге сен эмес, апам отурбайт эмдигиче. Карачы кандай, сен эмес, апам отурбайт. Деп жинденип алыптыр. Сен атам отурган жерге отуруп алып, телефон чукулап атыптыр дейт. Бир чети тамашадай окуя, а экинчи кандай таасирлүү. Ушундай окуялар көп Керим. Анан бүгүнкү күндө дагы сен өзүң айтып атпайсың, нарктуу адамды кандай түшүнөбүз деп. Өзүнүн ошол улуттук иденттүүлүгүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө, өзөгүнө маани берип жашаган адамдар, эски жаңыны алып жүргөн адамдар. Азыркы жаңынын баары эле эски саясатка бекем негизделген жаңы көрүнүш. Ошон үчүн мына ушундайларды бүгүн деле айтып жайып жүрүшүбүз керек. Сүймөй ага, мен да бир суроо бергим келип турат да. Кеп маданияты жөнүндө кеп салсаңыз, анткени бүгүн биз мейли теледе болсун, мейли жазма журналистикада болсун, мейли адабиятта болсун, биз мындай сөз куруу маданиятында бузуп алдык да. Ооба, азыр бирдеме десең эле бир тиет. Бирдеме деп айтсаң эле улап, мазактап, шылдыңдап, ар кандай бир ойкутуп, кайкытып келип, анан ошого маашырланып, мен жайладым, мен бүтүрүп койдум деп. Кеп кылуу маданияты, сөз маданияты Кыргызда абдан күчөгөн. Абдан таасирдүү болгон бир окуяны айтып берейин. Чындыкты айтуунун дагы, кепти айтуунун дагы Кыргызстан наркыбызда, салтыбызда эрежеси болгон. Мына мен чындыкты айтып салдым деп маашырланат. Мен дайыма бетке айтам деп маашырланат. Мен ушундай кишимин, мен бала кезимден бетке айтам. Мен атам да ошондой болчу. Мен чындыкты бет чыркыратып эле айтып салам дейт. Ошонусу менен ал өзүн ойлойт да, мен бул коомдогу мыкты адаммын деп ойлойт. Бир четте бул адамды жакшы мүнөздөйт. Бетке айткан чынчыл адам деп. Бирок ошонун эрежеси болгон.
Bir okuyana aytıp bereyim. Bir danışmandın üyüne bir jolauçu gelip kalat, meyman gelip kalat. Gelip kalıp çay içip oturup demetip, anan ay danışmanım aytыңызчы, kayda varsam ele batpayım. Kaç жерге varsam ele jakpayım. Bat ele kodulan öyle çoğuşun koydun tekesinde kılıp bölüp salat. Takır batpayım. Ay sen özün kандай kişisin, emne uğru kıldın böyle, kesk adamsın be. Ne oldu? Men daima çındıkты bet kaytam. Жаман болгон экен. Чындыкты айткан адам деген ал коомдо, эл ичинде бул кадырбаттуу адам болуш керек деди. Мен ошондой кишимин, данышманым. Ошо чындыкты айтканым үчүн, тайманбай сүйлөгөнүм үчүн мени ушу көп жерден бөлүнүп калдым дейт экен да. Анан баягы жаны ооруган данышман коноктоп, кастарлап жатып, кечинде жаткырып, данышман өзү bir butundan sıltıp baskan tökör adam eken. Bir gözü aziz adam eken. Bir gözü aziz eken, bir butu tökör eken. Anan erteң menen turup ele, çay berip oturup ele anan keyin. Ba danışmandı karay koyot da tege konok. Karay koysa ошол bir gözü sokur, bir butu aksak ekенин көрө калат. Ay, senin bir gözün sokur turbayбы? Senin bir butun aksak turbayбы дейт экен. Degende danışman, ay жерге кир seni чындыкты айтканың менен. Ушинтип да сүйлөйт бекен. Seni elden ушинтип түрткүлөп чыгарып койгон ушунда жаткан турбайбы? Чындыкты деген ушу сөздү башкача жылуу жумшак айтып, келегей тил менен, кески сөз менен айтсаң, албетте сен жакпайсың. Кимге жагасың? Ушуну чындыкты айтуунун эрежеси болгон. Чындыкты айткан адамдар биригишет. Чындыкты айткан адамдар муюйт. Уюйт. Жүйөлү кеп болду. Туш-туштан кашаалабай колдоп, ушул ишти ишке аткаралык деп сүйлөшөт. Чындык бул элди бириктирип айтылат. Элди муютуп айтылат. Элди ишендирип айтылат. Мына ошондой адамдарды сыйлайт. Анан сен чилеп эле келип мурдуң менен бир тисең, сен чындыгың менен карасың деп ачуусу керек кууп чыккан экен. Мына карабайсың. Ошол кеп маданияты бизде өзгөчө болгон. Орус туугандарыбыздын ошол эле Абрамзон, Барталь, Юдахиндер, бул журт, бул эл кызык эл. Булар сүйлөсө эле ырдап сүйлөйт деп. Булар ушундай тил маданиятында сөз өзгөчө элде бекеринен Чокон Валихановдор, килейген орустун түркиолог академиктери негедир биздин ушу жагыбызды сүйлөө маданиятыбызды бекем айтып кетишкен экен. Кыргызда дагы бир сөз бар. Кыргыз сөз деген аттан түшөт дейт. Баракелде дейт. Же жыгылат, же кубаттайт экен да. Баракелде. Кыргызда сыябандын төрүнө жашына карабай, улутуна карабай, жакшы сүйлөгөн адамды төргө чыгарат экен. Сакалдуудан өйдө, карыядан өйдө сыябандап коет, сыябандын төрүнө көп сүйлөгөн, көптү билген, саймедирип, тизмектеп сүйлөп берген адамдын атайын чыгарып, атын тартып, чапанын жаап, анан сөзгө алышат экен, сөз угушат экен. Сөз дегенде кулактан кирип ойдалат, ойдон кийин бойдалат, анан саясат жаралат, иш жаралат. Дегенде эле сөз чыкканда, тил чыккандан биринчи жаңсоо, ымдоо, ийкем, ошолордун баары чыкканда, андан келип сөз чыккан. Муну барып саябыз, муну барып баягы алгачкы адамдар коомунда сөз келип, анан башка мамилелерди тарбиялап чыккан. Мына кеп маданияты аябай ошондой бизде мыкты жолго коюлган. Улуу киши сөз баштамайын, башкалар озунуп, демигип сөз айткан эмес. Аял киши эркектер турган жерде дегеле сөз баштаган эмес. Аял киши жана эркектер чогулуп сүйлөп атканда, сөздү алып барып аткан, улуу киши сүйлөп аткандын ишараты менен аял кишиге кепке аралашкан. Аял киши бетке карап алып чакчайып сүйлөгөн эмес, каймана оң жакты карап, сол жакты карап, анан пикирин айткан. Курманжан апабыз ылдыйраак чыгдан тарапты карап сүйлөгөн, жалтандап андай тастаңдап сүйлөгөндөрдү кашка ургачы турбай деп коюшкан кыргыздачы. Жакшы иреттеп сүйлөгөндөрдү сөөгү таза ургачы турбайбы, мырза ургачы турбайбы, мырзайым. Сөөгү таза турбайбы, киши көргөн турбайбы, нарк уккан турбайбы деп сүйлөшкөн. Ошон үчүн кепте ажылдашып эч ким сүйлөшкөн эмес. Кыргызда нарктуу чыр дөбөлөрдө, ынтымак дөбөлөрдө, кош дөбөлөрдө жыйындар болгондо ирети менен кеп алып, сакалдуу киши кеп берип турган.
сөздү билген киши сүйлөрдүн астында төрдөгү кишинин ишараты менен, уруксаты менен кеп баштаган. Мисалы үчүн чок Кочкордун чекилдегин түзүндө жыйында баягы мырзалар, мыктылар чогулганда Шабдан Баатыр Садракеден кичүү экен. Жыйынды Шабдан Баатыр уюштурган. Ошондон Шабдан келип, атыңыз жетпеген жерге катыңыз жетти. Далай сөзүңүз элибизге эм болду, жаштарга дем болду. Айланайын Садыраке, өзүңүзгө келген жокпуз. Өзөктү козгогон сөзүңүзгө келдик. Кеби учугу сизде дегенде. Бар бол, Баатыр иним. Бактыңды башыңа жаздап чоңойгон мырза эмессиңби? Баштаса мен баштайын деп анан Садракеге сөз берген. Карачы, бирин-бири кантип эркелетип сыйлаган, урматтаган. Шак эле бетке теппей, кандай урматташкан. Экөө аларга чейин ортосунда теге чалгалма каршысында жайлоо боюнча тирешип турушкан. Бирок ошого карабай, Шабдан, ошончо жыйынды кылган Шабдан астынан өтүп атат. Кадырман Садракем. Элге эмиңиз керек, жаштарга демиңиз керек. Келечекке кербендин жолун көргөзгөн кемеңгер сөзүңүздөн баштап бериңиз дегенде Садыраке да ошого жараша тартипти бузбай, зыңгырап анан сүйлөп койгон. Сөздү дагы баалаган, сөздүн аркында билген, ушул кезде. Анан тең ата болуп чоңойгон Садыраке менен Чыныбай мырза көлдүн аркы өзүнөн көптөгөн балдарды жыйып алып немеге барышат, Вернега окууга алып барышат. Падышалык Россия уруксат берет. Уруксат алышып анан кийин ошол балдарды жыйышат. Анан Чыныбай мырза дагы өзүнүн айылынан 7 баланы ээрчитип чыгат. 50ге жакын баланы Садыраке ээрчитип чыгып экөө Тегене деген ашуунун белинен жолугуп калышат. Балдарды алып барып жеткирип анан кайра кайтып келатканда сөздөн күчүн байкаңыз. Чыныбай мырза айтат: "Сизге бир топ балдарды алып келдиңиз, арасында айылыңыздан дагы өзүңүздүн 3 уулуңуздун бирөөсү да жок экен. Бу кандай?" дейт. Анан мен Чыныбай мырза мен эл ичинен алтындарды жыйнадым, баткакка салып тебелесиде жылтырап турган күчтүү балдарды жыйдадым. Менин 3 уулум сенин балдарыңдай эмес. Сенин улуу балаңды тирикарак, зээнгер, чыйрактай уккамын, туура эле кылдың. Бирок менин 3 уулум тең жарабайт. Айылдын ичинен мен алтындарды тердим. Ошон үчүн Чыныбай мырза дейт, кегин караңыз. Мал багарлар менен жан багарларды мен калтырдым. Бияка эл багарларды ээрчитип келдим дейт. Баракелде эмне деген сөз. Жүйөлүү кепке жүгүнө түшкөн Чыныбай мырза дагы Садыраке таамай айттыңыз деп камчысын макрай төшүнө көтөрүп койду дейт. Жүгүнгөн жок, бирок тазим көргөзүп койду. Камчыны төшкө көтөрүп. Эреже да. Экөө ызылдашпай, эми алсаң деле болмок, карачы. Ыпыр-сыпыр сөз жок. Сөзгө сына түшкөн Чыныбай мырза мактабай, сындым дебей, Садыракенин салмактуу сөзүнө ай баракелди деп камчыны көтөрүп, жүгүнүп да койбойт. Тазим. Сөздүн күчүнө тазим кылып. Мына ушундай кеп маданияты бизде каныбызда. Азыр деле биздин боз үйлөрдө, коноктордо, шернелерде дайыма улуусу баштайт кепти. Бул такыр жоголгон жок бизден. Ушу күнгө чейин катуу сакталган эрежелердин бири ошол. Сен экөөбүз эле канча жыйындарга барабыз, канча шернелерге, отуруштарда болуп калабыз. Сөзсүз түрдө улуусун төргө өткөрөбүз. Устукандан улуусун беребиз. Анан кепти да ошол. Кыргыздын салты, Бул наркыбызга каныбыз менен сиккен кеп маданияты. Муну алып жүрүшүбүз керек. Бүгүн дагы бар, Кудайга шүгүр. Бирок өзүң суроондай астедил суроо өрөтпөйсүңбү кетенчик деп ушундай да болду деп тилекке каршы сөз көтөрө албаган, оң сөз деле тетири буруп таштаган, бирөөнүн сөзүн өзүнүкү кылып сүйлөгөн, ушундай келегей эч бир кепшебеген бир сөздөр да көбөйүп атат. Бирок сиз экөөбүз агартышыбыз керек. Ооба, буюрса оңдоп түздесек болот. Мен жана бир сөздү айткым келди да, Американын бир президенти мен бир сөздү 15 жыл кайталадым. Элим, мамлекетим өнүгүш үчүн деген экен да. Анан сиз кыргыздын наркын, салтын бир келиштирип, укмуштай сонун жазып айтып атпайсызбы? Жана нарк куржун дегенди жөнүндө кеп кылгым келип атат.
ушул сөздөрдү сиз өзүңүз элдин суроосу өзүңүз баягы жан дүйнөңүздөн чыгарып атасызбы же кыргыздын илгерки наркында салтында ушундар бар беле? Кызык суроо. Муну мага аябай көп беришет. Каяктан эле алып чыгып атасыз, каяктан эле таап чыгып атасыз, деги бу деп. Мен суроо берет элем. Төкмөлөр төккөндө мисалы үчүн. Теги көбүргөндү терип жеп, көөп турган чагымда, көрүнгөндүн кыздарын өөп турган чагымда деп, муну бирөөнөн уккан жок да барпакын. Төгүп атат ташкындап. Жеги жок ташкындап төгүп атат. Саптар менен төгүп атат. Бирок кандай курч сөздөр. Анан кээ бир адамдар муну сөз менен айтат. Мисалы үчүн менин өнөрүм муну сөз менен айтам. Көпчүлүгү мен өзүм чоң энем эртеден кечке сүйлөгөн адам эле. Апамды наркчы кемпир дешчү эле айылда деле. Кишилер козусун союп келип, апамды тегеректеп алып, 67 жылдары, 68, 69, 70 жылдары биздин айылдын аксакалдары келип, Сайрабай бичени сүйлөтөбүз дешип, тегеректеп отурушчу эле. Анан апам бир тентек кылып койсом өлүмдү көрөйүн, айды карап сүйбөй уялып калат деп, копкула, торпоктор келди деп. Азыр копкула деген жаман сөз. Я коппойсуңарбы келип, уйдун баарын какшып тегип коебу. Кемпирдин сөзү. Жана көт чычарда керек болот. Шымына чычкан колун аябайт. Мунун баары мурда так, анан даан айтылган кыргызча эле, сонун эле. Манаста деле ак каңкынын бетинде, жаргак шымы көтүндө деп эле саякпай каралайып, башкача бурмалап айтса, болчу эмес да. Бул мурдагы сөз да. Ата мекендик согуштун ветерандары менен жолугушуп алып, биз немистер менен атышып атабыз, кырылышып атабыз, бир жакта эле көт жактан дурулдап эле танкилер келатат деп сүйлөгөндө тиги микрофондор өчүрө коюшчу эле да, телепередачалардачы. Анан кийин ошонун баарын зордук зомбулук менен келегей тилге айлантып буздук. Буздук. Апам айтып кеткен да, жылуулуктун табы дейт. Оттун эле тегерегинде эмес, балам, бул жылуу сөздү айтып коюп анан сыртка чыгып кетсең көпкө чейин жылуу жүрө бересиң дейт. Жылуу кийин, тамак ичип ал, чокойду жакшылап кий, анан барып издеп кел деп туруп үйүңдөн апаң чыгарат да. Анан ошо сөз кулагыңда да, ошо менен барып кечке ойноп жүрө бересиң. Устачы, үшүбөйсүң жылуу сөз менен. Апам ушинтип айтты эле да. Анан бул окуя менин оюман чыгып кетти, жана казак дос менен кыргыз досту ушул окуяны кошуп айтып койдум. Жан деген окуям бар. Жана аркан, аркан. Арканды мындай таштаганын көрчүмүн да. Анан мен уктап калсам деле апам мындай тегеретте таштап койчу, кичинекей балдар ойноп атса таштап койчу. Биздин айылыбыз корумду жыландар көп эле да. Анан апам бөйөн, чаян, кумурска, бака-сака жыландар кирбейт, аркандын ичинен чыкпай ойногула деп койчу. Болгону. Аны мен окуя кылып айтып чыктым. Жана өзүмдүн немем менен жигиттер келе жатып, баары жаткандан кийин аксакал ордунан туруп арканды тегеретте таштап коюп, анан өзү турат, таң аткандан кийин жигиттер аркандын ортосунан ойгонуп чыгышып, анан жарыктык, бул эмне кылганыңыз, бизди эмне тегеретте аркандап койдуңуз десе, жылан өтпөйт балдар деп айтып атпайбы. Ушул окуяны кошуп жаздым. Мисалы үчүн да акелердин учурашканын эч ким көргөн эмес. Бирок мен ушундай учурашат деп ойлойм да. Себеби апаман көп учурашууларды уккам. Ошондой эле кетип атат, анан көбүнчө ар бир жана дастарконду деле айттым го. Дастаркон бир жагын бүктөп койсо ошогунан. Мен аны көргөм, бир келин мынтип бүктөй коюп атпайбы? Анан мындай туруп калып атпайбы? Анан бир аксакал, айылдын аксакалы келип эле бүктөгөн жагын көрүп жактан өтүп атпайбы? Анан кийин калганы болсо ойма эки жагын бүктөгөндө кудалар, тең ата коноктор, эки хан же эки бий келип калса өкүн, эки жагынан бирдей өткөрүп коюп атпайбы? Эт жегиле деп айтпай, буштарын бүгүп койсо дастаркон кичирейет да. Эт келет экен деп түшүнүп бычактарын сууруп жок атышпайбы? Дастаркондун жарымын тазалап туруп, биягына жаап койсо, сыртка чыгып келгиле, атыңарды тушагыла, дегендей мындай деген маани үчүн. Керемет, кетип атпайбы? Рахмат агай, келип бергениңиз үчүн. Буюрса биз сиз менен дагы жолу кеп кеңеш кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов агайыбыз болду. Биз кыргыздын аркы жөнүндө, салты жөнүндө, кыргыздын келечеги жөнүндө, оңгу жол жөнүндө биз далай жолу кеп кылабыз. Бул мамлекеттин, Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн. Биз Кыргызстандын келечеги үчүн дайым сүйлөйбүз деген ойдобуз. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.